Урматтуу Юстиция министрлиги. Бияка карап койсоңуз. Мен убактымды токтотуп турсаңыздар. Сиз кыскача түшүндүрүп берсеңиз, ошондо нотариус өзүнүн чечими менен эки адамдын ортосунда талаш эмес, бир келишим болсо, өзү приказдын негизинде чечим чыгарып, аны сот аткаруучуга жөнөтөбү? Ооба, эгерде талашсыз иштер болсо, бул жерде сот адилеттүүлүгүн жүзүгө ашыруунун кажети жок иш болсо, анда ушул мыйзам долбоору күчүнө киргенде нотариус тиешелүү буйрук чыгарат. Ошол буйруктун аткаруучу өндүрүштүк аткаруучу производствосы ошо сот аткаруучуларга өткөрүлүп берет, анан алар иш жүзүн ашырат. Исполнительное производство передается судебным исполнителям. Биз нотариуска прокуратурада жана сотто жок мүмкүнчүлүктөрдү берип койгон жокпузбу ушу менен? Жок, бул жерде ошо талашсыз иш болгон учурда гана ошол нотариустар укуктуу болот, ошо тиешелүү буйрукту чыгарганга. Ооба. Эгерде талаш болуп калса, билинип калса, кийин, мисалы, буйрук чыккандан кийин бир тарабынан арыз, тиешелүү арыз түшсө, анда бул буйрук жокко чыгарылат. Андан кийин бул сот өндүрүш аркылуу жүзүнө ашырылат да. В рамках искового производства. Мисалы, эки адамдын ортосунда келишим түзүлдү. Бул жерде жазуу жүзүндө деп турат. Эки адамдын ортосунда келишим түзүлдү. 100 000 сомго карыз алган боюнча. Анан экинчи адам келип туруп карызын берген эмес болсо, келип нотариуска кайрылса, нотариус чечим чыгарып береби ошондо? Ошондо нотариус тиешелүү буйрук чыгарат, ооба. Нотариус экинчи тарапты укпай туруп чыгарып атат да, туурабы? Бул жерде экинчи тараптын катышуусунун зарылчылыгы жок, бирок ошо буйрук, нотариалдык буйрук чыккандан кийин экинчи тарапты маалымдаганга милдеттүү болот да нотариус. Буйрук чыгарганга чейин маалымдаса болбойбу? Жок, бул мыйзам долбоордо ал каралган эмес, эки тараптын катышуусунун зарылчылыгы жок бул жерде. Ооба, бул деген биздин сотто жок мүмкүнчүлүктү, сотто жок укуктарды нотариустарга берип коет дегенди билдирет булчу. Сот деген бул сот адилеттүүлүгү ошондо, сот эки тараптын укугун угуп чыгып туруп, талаш эмне жөнүндө болуп атат, кандай маселе болуп атат, ошону угуп туруп анан чечим чыгарат. Кайрылган адам талаш болбосо эч качан сотко кайрылбайт, кайрылган адамчы. Аз мисал алимент дейбиз же 100 000 дейбиз же кимдир бирөө машина алган болсо, алып барып эле ага кандай чара көрүлөт анан? Сот аткаруучу кандай чара көрөт? Кыргызстандан чыкканга чектөө коебу же болбосо аресттерге коебу анын мүмкүнчүлүктөрүн, мүлктөрүн чектейт, туурабы? Туура. Бул жерде талашы жок иш дегенибиз, эки тарап тең, ошо сиз айткандай, тиешелүү бир келишим негизинде бир тарапка акча каражат берилген болсо, ал ошол акча алган тарап мойнуна алса, бирок ошол эле учурда ал өзүнүн милдеттерин аткарбай атат. Бул жерде ошондо карыз берүүчү укугу бул ошол нотариуска кайрылат, нотариус тиешелүү буйрук чыгарат, ошол негизинде сот аткаруучулар ошол мыйзамда каралган чектөөлөрдү коет. Ошол чектөөлөрдүн натыйжасында анан ошол акча каражат алган тарап берет деген үмүт болот да ошол. Негизи ошол нотариалдык буйруктун ою замысыл ошондо. Негизи. Сот аткаруучунун жумушу, соттун чечими чыккандан кийин негизи. Сот аткаруучу деп өзү айтып турат да. Анын жумушу соттун чечими чыккандан кийин гана негизи чараларды көрөт да. Анан нотариустун чарасын биз нотариустун чарасын сот аткаруучуга берип атабыз. Бул мыйзамга, конституцияга мен ойлойм такыр туура келбейт булчу. Биз мамлекетибизде чоң башаламан калып келебиз. Кимдир бирөөнүн ортосунда 100 000 сом, 200 000 сом, 500 000 карыз болсо, барып нотариуска барып эле чечим чыгарып алып барып, сот аткаруучуга берип коет экен. Анан мүлкүңдү же болбосо чет жакка чыгайын десең, бардык чектөөнү коюп коет атпайбы? Экинчи тарапты укпай туруп, ушундай чечимге келип атат да. Бул мына мыйзам мамлекетибизде мындай азыр түшүнбөй атабыз. Аябай чоң бир ооруга алып келет, элди оорчулуккачы. Жок, бул жерде бул мыйзам долбоордо талашсыз иштер болгон деп атабыз биз. Анан буйрук чыккандан кийин бул мыйзамда көрсөтүлгөн, ошол экинчи тарапка тиешелүү маалымат жиберилет. Ушундай буйрук чыкты деп. Эгерде ошол экинчи тарап эч кандай кат жүзүндө кайрылбаса,
анда ошол буйрук күчүнө кирет. Эгерде ал жок, бул буйрук менен макул эмесмин, бул кишиге карыз эмесмин деген арыз түшсө, анда бул буйрук жокко чыгарылат. Бул жерде сот адилеттүүлүгү ишке ашпайт. Кайрадан бүгүнкү күндө соттор ошол нотариустун функцияларын аткарып калып атат, ошо сот буйругу чыкканда. А эгерде эч кандай сот адилеттүүлүктүн жүзүгө ашыруу кажети жок болгондо деле ошо соттун чечимдери чыгып атат. Мен ойлойм, бу жерде азыр ошо соттун да өкүлдөрү бар, может кеңирээк түшүндүрүп берет бул маселени. Кошумчалап берсеңиздер соттун өкүлдөрү. Саламатсызбы, урматтуу депутаттар. Эми бул сиз берген суроо боюнча Микрофонго жакыныраак сөйлөсөңүз болбой жатат. Сиз берген суроо боюнча тактап айтып кетейин. Бул маселе жогорку сот жетекчилик тарабынан каралган. Өзлөрүнүн тиги сунуш пикирлерин берилген болчу. Анан ушул орусча айтканда категория дел деп коет, бесспорный да, талашсыз иштер боюнча. 6 категорияга каршы эмес болчу сот системасы. Түшүндүрө кетелик, сотто деле кайрылган күнү, эгерде талашсыз жумуштар болгон күнү соттор деле бир тараптуу чечип коет. Приказ чыгарабы, приказное производство чыгарабы же чечим чыгарабы. Аны деле бар аткарган күнү сот аткаруучуга тапшырат да. Анан ал бул нотариус карайбы же сот тарабы карайбы, бул эмеси жок, айрым маселе жок. Эгерде даттанылып, андан кийин макул эмес, ошо сот жана приказ эмес, нотариальный приказга макул болбой, баш ийбей, анан ошондо сот кайрылса, анан сот кайра баштан анан карап чыгат. Барып, нотариуска кайрылгандыгы бул уже талаш маселе болуп атат да. Демек, бул маселе чечилбей атат да, туурабы? Баштан эле коллегам айтып берди, Алмаз Арлыбекович. Биякта деген именно талашсыз маселе боюнча эле кайрылат да. Эгерде эки тараптан келип туруп, биз нотариустун алдына келип алып, талашсыз маселе, берки экинчи тарап эч кандай да доо койгон жок, же талаптар койгон жок деп айткандан күнү эле ошондо нотариус карап туруп, анан өзүнүн чечимин, приказын чыгарып берет. Нотариус негизи мындай чечим чыгарганга укуктуу эмес. Урматтуу депутаттар, мен сиздерге кайрылам, но мыйзамга каршы добуш берүүгө. Анткени нотариуска сотто, прокуратурада, тергөөчүлөрдө жок, биз полномочияларды берип коюп атабыз. Бул мүмкүнчүлүктөр 4-чү өзүнчө, 4-чү, 5-чи өзүнчө бир бийлик бутагын алып келип атат нотариускачы. Эгер талаш жок болсо, анда бул эмнеге нотариуска кайрылмак эле? Экөөнүн ортосунда талаш маселе болгон үчүн нотариуска кайрылып атат. Урматтуу, кошумчалап коюңуз. Кошумчалап коеюн. Ошол бүгүнкү күндө тажрыйбасын карап чыксак, сот өндүрүшүндө ошо сот буйруктары чыгат. Бүгүнкү күндө эгер бул мыйзам долбоору күчүнө киргенде механизм өзгөрбөйт. Бул бүгүнкү күндө сот деле ошо эки тарапты чакырбай эле, ошо арыздануучунун доосун угуп, арызын алып туруп эле анан тиешелүү чечимди чыгарып коет бүгүнкү күндө. Анан бул жерде эми биздин мыйзамда, нотариат жөнүндө мыйзамда так көрсөтүлгөн, нотариат институту бул коомдук укуктук институт. Бунун дагы өзүнүн мамлекеттин атынан өзүнүн функцияларын аткарат бүгүнкү күндө. Ошондуктан бул жерде сот адилеттүүлүгүн, эгерде сот адилеттүүлүк маселеси болбогон учурда нотариустардын ушул тиешелүү буйрук чыгарганга укуктуу деп эсептейбиз. Себеби дегенде бул жерде талашсыз иштер болуп атат. Бесспорные дела. Бу жерде судебного правосудия нету. Жүзүгө ашырылбайт бул жердечи. Эки адамдын ортосунда талаш маселе болбосо, эч ким нотариуска да барбайт, сотко да барбайт. Урматтуу депутаттар, каршы добуш берүүгө мен сиздерди суранам. Чоң рахмат.